Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ve salatu vesselamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi taala ve berekatuhu. Allah Taala'nın rahimi bereketi tıştığı jağan bolsun. Eki dünya yüzübüzdü Kuday Taalam jarık kılgan bolsun. Har bir işti jasoodon murda Allah'ın qarın keltirip albayın, toora emes işlerdi jasap Tağara aytında günö taap albayın. Je bolboso uşul iş jassam men soo alamby? Soo alam Kuday buyursa dep, oşentip iliktep analiz dep koyabыз go, şo analiz jasap, har kimimiz özübüzdün işibizge özübüz esep kısap kılganды үйрөнгөн болсок, musulmançılıktın baştalışından başlap ayağına çeyin, tereң oy жүгүртүп, maani bergen insanlarga aylanabыз. Bunu Hazreti Umar radıyallahu anh ne degen? Hasibu qabla an tuhasabu. Ahiretke barganda ahiretke barıp esep kısap bererde murda özüңөр esep kısap kılıp algıla degen. Misalı, ata boldуңузбу? Atalık mildetти atkara aldыңызбы? Atkara algan жоксузбу? Kız bala olsa güyөгө тийсе, enelik mildetin atkardыбы? Atkara algan жокпу? Misal biz bala bolduk, uul bolduk, kızlarыбыз kız boldu bizge degендей. Oşo bala bolup biz ata-enebиздин алдында милдеттерибизди аткара алдык, аткара алган жокпузбу? Ата-enebиз койчу болсун, карапайым киши болсун, илимпоз болсун, өнөрпоз болсун, айырмасы жок. Баары бир эмне деп айтабыз? Ата деп айтабыз. Атабыз бизди эмне дейт? Дүйнөнү башкарып калган, эле илим боюнча арбап алган илимпоз болсок деле, мейли спорт жагынан болсун, кайсы жагынан болбосун, эле атабыз ааламга чыгып кетсе деле, о урматтуу падыша, о урматтуу спорт чебери деп кайрылбайт да биздин атабыз. Атабыз эмне дейт? Баланча дейт. Балтабай, Тешебай балам, кандайсың балам? Бергел отур эмнеге дейт. Систе отурбайт да. Мына ошондой демек биз өзүбүздүн ким экенибизди унутпайлы. Ошон үчүн Девана Машраб эмне деп атат? Баягы Тажикстандын Хожанд деген шаары бар, билесиздер. Ошол жерде мен дей берген текеберлерди көрүп, ач су келип, адам баласынын эки бутунун ортосунда эмне бар деп ач су келип айтып атпайбы? Ошо анан кийин текеберлер жооп бере албай, эмне болмок эле? Белгилүү да дейин десе, жок бул башка бир маани айткысы келип атат деп белгилерди таппай калат. Бир аз китеп окугандар да, баягы бир аз китеп окугандар. Анан ошентип ар ойлонуп, бер ойлонуп анан айтышат, биз таба албай калдык, өзүңүз айтыңыз деп. Баягы бир 10 чактуу, 15 чактуу бири-бирине илимдени сынашып отурган кез болот. Болбогон маселени талашышып. Ошондо анан кийин таппадык дегенде Девана Машраб айтып атпайбы? Канчалаган ла илаха иллаллах деген пайгамбарлар, канчалаган ла илаха иллаллах Мухаммаdur Rasulullah деген сахабалар, кийинкилер, мен дегендердин бардыгы ата-эненин ошол жагынан, атанын, энелерибиздин ошол жагына улусуда уят жок дейт. Ошол жагына кирип келип анан биз төрөлүп атабыз. Демек 3 жолу өтүп атабыз. Атабыздан энебиздин курсагынан өтүп атабыз, энебиздин курсагынан кайра арттыкты көздөп эмне болуп атабыз? Төрөлүп атабыз. Демек ата-энеңдин алдында сен эч ким эмессиң деген сөз. Ошол мааниде айткан. Текеберленбе, жөн отур. Ошон үчүн бизде эмне дейт? Өзүмдүн заарамдан жаралган балам мени келип күйдүрүп уруп кетпеди, сабап кетпеди деп кээ бир карыялар айтып калган учурлар ошондон келип чыгат экен. Ошондуктан балага баладай тарбия берилбесе, ыйман, адеп өкө кошо берилбесе, эртең динди түшүнүп туруп деле, бирок пайгамбарыбыздын өмүр баянына терең ой жүгүртпөгөндүктөн кайра башыбыз бала эмес, башыбызга түшкөн бале болуп калышы толук ыктымал экен. Ошон үчүн балага баладай тарбия бериш керек экен. Ал кантип чарбачылык болобу, дыйканчылык болобу, кайсы тарабына болбосун, баягы баланы калыптандырып, илимге, билимге, бирок сөзсүз түрдө парз деп да койсок болот да, адепти кошо ала жүрүү. Адепти үйрөнбөсө, бул эмне болот? Эч качан оңолбойт экен.
оңолбойт. Ошондуктан адеп жана дагы адеп. Ошого байлыгыбызга маачыр канбашыбыз керек экен. Күчтүү бир балдарыңыз чыгып калса, ага да таянбашыңыз керек экен. Бул боюнча Алла Таала Такасур сүрөсүндө эмне дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхакумут такасуру хатта зуртумул мақабира калла сауфа та'ламуна сумма калла сауфа та'ламун. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bu сүрөнүн мааниси келип түшүүнүн себеби кээ бир тафсирчилер айтат, бул жөөттөргө тиешелүү түшкөн деп. Кээ бирлер айтат экен, жок, пайгамбарыбыздын түп аталарынан болот, Абдуманап деген аталары болгон. Санжарасында кетет. Ошол аталардын бала чакаларынын арасынан сөз кетет экен. Эмне деп? Биздин байлыгыбыз көп, бизден манаптар көп чыккан, бизден бийлер көп чыккан. Аз карасаңыздар, кээ бирлерин 5-6 атасынан башталат. Эч кимдин атасы жөнөкөй эмес, билесиздер. Биринин атасы бий болгон, биринин атасы баатыр болгон. Кыскасы жердин баары оңкоруп, тоңкоруп эле чыгылып бирдемке кыла берген, билесиздер. Баягындай объективдүү айтпай, субъективдүү айтылып калат экен да. Байкасаңыздар, ошого этиятташ керек экен. Ошон үчүн тарых илимдеринде да ушундай экен. Өзүнүн урусунан чыгып жазгандарды кабыл алынбайт экен. Анткени биз эч качан объективдүү жазбайт экенбиз да. Субъективдүү жазат экенбиз дагы. Жанаңдан азалап, эч ким атасын айтпайт да, билесиздер. 1 литр суу ичкен болсо 10 литр суу ичти кыласыз. 10 литр суу ичкен болсо 100 литр майды, сары майды жуттурасыз, ушундай да. Даңазалайсыз эми, ашара чаап. Ошентип мактанып, биздин ата уругубузда мындай чыккан, менин уругумда мындай чыккан. Кээ бир аймактарда кайсы аймак экенин айтпай эле койлу. Малдары келип сууну ичкенде, килейген аттар тебелеп өткөндө, балыктар оңкорулуп түшүп калган сайдын суусу токтоп калыш экен, малдары суу ичкенде. Кээ бир агаларыбыз билет ошону, ким экенин билип турат, азыр отурат. Ошондо айылдар бар, билесиздер. Малы көптүгүнөн сууну ичкенде суу калбай калыш экен. Этек жаны акпай калыш экен. Кереги жок да, эпостоштурган. Эпостор анчалык эмес. Манастын эпосу анчалык көркөмдөлгөн эмес. А биздикилер көркөмдөй үйрөткөн үчүн типтүү ашырып. А эмнеге анда сиз анта албайсыз десеңиз, ага сөз жок. Эчтеке дей албайт. Ошон үчүн арабтарда сөз бар экен да. Ла тaqul аби каза ва каза, валакин qul ана каза. Мен атам мындай болгон, чоң атам мындай болгон, тиги туугандар айтканда, дадам мынака болгон дей бербей, мен мындай деп өзүң чыкчы дептир да. Мен мындай болгом деп, кана колуңа эмне келет? Илим келеби, өнөр келеби, багбанчылык келеби, дыйканчылык келеби? Көркүн чыгарып, бирөө 10 гектардан 100 000 сомдук киреше алып атса, сиз 1 гектардан 1 миллион сом киреше таба турган багбанчылыктын бир ыкмаларын иштеп чыгып көрсөтүңүз. Кыргызстан боюнча жайылтыңыз, же мал чарба боюнча, кыскасы айырмасы жок. Мана ошондуктан Курандагы аят ушундан экен. Силерди дейт, маачыркануу, менин байлыгым көп болчу, менин мал мүлкүм көп болчу, ал кезде силер бүжүрөп байкуш болуп жүргөнсүңөр деген сыяктуу сөздөр силерди алаксытып койду дейт. Кантип алаксытып койду? Ошентип алдан мактанып отуруп, ошентип отуруп, эчтекеге жетишкен жоксуңар. Кала берсе, хатта арзутумул макабир, көргө чейин барып калдыңар зыярат кылып дейт. Көргө чейин зыярат кылып барды деген мааниси бул дүйнөдөн өтүп кеттиңер дейт. Мактанып отуруп өтүп кеттиңер. Өзү деле Алла Таала бизге орто жаш эске алганда пайгамбар хадистеринин негизинде 60 менен 70-тин ортосунда экенбиз. Негизги жашоо. Анан эми калган азыраак болот экен, 80ге, 90го, 100гө чыккандар ал аз эсеп. Көбүнчө байкасаңыздар 60 жаштын тегерегинде эле кете берет адамдар. Пайгамбарыбыз деле айтып атпайбы? 63гө чыкканда өлүм периштеси келип атпайбы? Дагы жашагың келеби? Эмне кылайын? Эгер сурансаң мен Кудайдан суранам дейт. Дегенде картайдым дейт. Мен кетем тияка, болду, бүттү дейт. Чарчадым дейт.
пайгамбарыбыз. Демек, ошондуктан бүгүнкү күндө пенсияга канча жашыңыздарда чыгасыздар? 63 бü? 63, эркектер 63 жаштан. Мына пайгамбар жашына алынган. Аялдарды карылыкка моюнсундуруп качан айтылат шариатта? Кээ бир алымдар 50 жаш дейт, кээ бир алымдар 55 жаш дейт. Бүт мусулманчылыктан алынган өз негизги эрежелер, мыйзамдар. Ошон үчүн аталарыбыз 63төн өткөндөн кийин, энелерибиз 55 жаштан өткөндөн кийин, керек болсо 50 жаштан өткөндөн кийин деле ага чейин деле сыйлашыбыз керек. Бирок өзгөчө жаштары 63 аталарыбыз. Энелерибиз 55-50 жаштан өткөндөн кийин өтө этиятташыбыз керек. Аяр мамиле кылышыбыз керек экен. Булар жылуу сөздү, жумшак сөздү каалап калат экен. Ошондуктан жумшак мамиле кылганды унутпашыбыз керек. Дүйнөбүзгө мактангандан көрөк. Жана байлыгыбызга, анан кээ бир айтат экен ошо уруулардан, биздин уруктан жалаң бийлер өткөн деп, төрөлөр өткөн деп. Ошентип отуруп эмне кылат? Силерди алаксыдыңардагы өнүгүүсүнүн ордуна ошентип мактанып отуруп эмне кыл дейт? Бул дүйнөдөн өтүп кеттиңер дейт. Мана ошонун акыйкатын билесиңер. Ким төрө болот, ким ийгиликке жетет, жетпейт. Бул бейишке чыгуу да маселеси. Латаравуннал жахим. Мана карабайсыздарбы? Калла лау та'ламуна илмал яқин. Чыныгы илимди билесиңер, ал кандай десе, баягы бизди бала чакабыздын мыкты чыкканынан, же бала чакабыз бир окумуштуу чыгып калып, же балдарыбыз көптөлөнүп калып, же бүткен байлык берилип калып, мана мен бактылуумун, менден өткөн бакыт кыйын адам барбы деп отуруп берип, ахирет барганда эсеп кысапта көрөсүңөр депти. Сиздин балдарыңыз башыңызга тажы кийгизүү кийген жокпу? Мунун мааниси балдарыңыздан кары чыгардыңызбы, чыгарган жоксузбу? Балдарыңыздан аалым чыгардыңызбы, чыгарган жоксузбу? Эми элдин балдарынын баары эле кары болуп чыкпайт экен. Мейли кары боло албайт. Баары эле аалым болуп чыга албайт экен. Бирок элге пайдасын тийгизген эл кызматкери, дин кызматкери болгонго эмне болуш керек экен? Жараш керек экен. Жана балдарыбыз өзүнүн күчүн билиш керек экен. Колунан эмне келет, келбейт. Мисалы, мени мыногу бир 3 кабаттуу бир мечит салган атабыз, муну өзгөртүп туруп. Ушу курулуштун башына сиз прораб болуп туруп бербейсизби? Сиз имам экенсиз, арабчаны билет экенсиз, шариатты сиз билесиз да коркосуз. Десе мен дардаңдап, болтур мен прораб болуп берейин дешим керекпи? Жок да. Мен канчалык турба арматураларды байлаш керек, канчалык бетондорду кадаш керек, куруш керек мен билбейм да. Ошон үчүн мен эмне дешим керек? Бөлүккө туруп берейин. Бирок мен курулуштун кырсын түшүнбөйм да мен. Ага мага эмне бар дешим керек да. Туурабы? Биз балдарыбызга ошону үйрөтүбүз керек экен. Балам, акыбалың эмнеге жетет? Колуңа эмне келет? Орой айтканда эшектин тушоосун чечкен келеби, келбейби? Келсе бар, келбесе жөн зикириңди чалып отур балам. Мына көрүп атасыздар го. Мен мына көчөгө айыл башчы болоюн дедим эле дегенсип канча саны көбөйүп кетти, байкап атасыздар да. Уялыш керек да чында. Чындап колунан келе турган мамлекет алдында мен үй бүлөмдү тиян жыштырам, жанымды курбан кылып саям ушуга. Мен элим үчүн, жерим үчүн Алланын алдында жооп берем мен, койгула. Кудай алдында иншалла мен аткарып бере алам деп күйгөн, билими да жеткен, жүрөгү да, духу да жеткен, билим деңгээли да жеткен, тажрыйбасы да жеткен инсандарыбыз келсе экен деп Кудайдан тилейбиз да. Мисалы мен айыл өкмөткө келип кой десе да эмне дешим керек? Айнанай мен токтом менен буйрук чыгаргандан кийин аны кантип ат менен кылыш керек? Жөн буйрук берсем кантип ат менен кылыш керек? Ошолорду деле мен көп ажырата биле албайм. Кечирип коюңуздар, рахмат бура ишеним көрсөткөнүңүздөргө. Мен жөн эле арабчамды берейин. Жолсо биз сварщик айтыш керек. Кегес курулуш куруп атсаңар, мен сваркасын кармап берейин деш керек. Электр айтыш керек, мен электрикасын. Аттелшиктери мен жым салдаган жагын жым салдап берейин деп сүйлөшүбүз керек экен да. Ошого элдин пейилине жараша башчылар келет дегендей, Кудайдан корккон жетекчилерибиз көп болсо экен деп мына Кудайдан тилейли. Биз көбүнчө эмне кылабыз? Кудай мен жашоомду куткара көр, мал мүлкүмө байлык береке бере көр деп эле сурап атпайбызбы? Сөзсүз түрдө мамлекетти да кошубуз керек экен. Мамлекетибизге оомат бер. Мамлекетибизди чачын адам 2 жумада 3 жумада чачыңызды тегизейсиз го. Бир жумада бир эмес 2 жолу душка түшүп турасыз, кой эненен жүдөп кетпейин деп. Ошол сыяктуу
мамлекет мынери жүдөп кетпесин, тери кыйналып калбасын дей тургандай жон терисимен сезген, күйгөн башчыларыбыз болсо экен деп Кудайдан тилешибиз керек, туугандар. Анткени Азирети Умар радиаллаху анху айткан, эгерде бир жол болсо, жолдун бир жери чуңкур болуп калып, бирөө малын айдап баратып, кокусчонун малынын бирөөсү бутун ушеке салып алып сындырып ала турган болсо, ошого мен жооп берем деген. Азыр мал эмес, адамга жооп бере тургандар барбы жокпу деген маселе болуп атпайбы? Ошон үчүн адамдардын келечегине иңалап төрөлгөн, бүгүнкү төрөлүп аткан бала үчүн дагы келечегинде мен жооп берем ушуга дей тургандай башчыларыбыз көп болсо экен деп Кудайдан сөзсүз түрдө тилеп кетишибиз керек. Жана айтыптыр, эң акырында аяттын аягында. Акыйкатты ушу ахиретте көрөсүңөр деп атат. Кимибиз Фирдауска киребиз, кимибиз тозокко кетебиз, Кудай сактасын. Бирок ошондо да Азирети Умар айткан экен, сөзүмдү жыйынтыктайын. Азирети Умар айтып атпайбы? Эгерде мусулмандардын бардыгы бейишке чыгат, бир адам гана тозокко түшөт десе, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бирөөсү, мусулмандардын падышачылыгынын экинчиси Азирет Абу Бакырдан кийин эле болгон. Ошол Умар, Азирети Умар радиаллаху анху, ошол кире турган мен болуп калсам керек деп ойлочу экен. Ошо тозокко кире турган мен болсом керек деп. А бүгүнкү күндө эмне болуп атабыз? Азирети Умар радиаллаху анхунун катуулугун эле алып алабыз да. Катуу болгон, катуу болгон, жумшак болгон. Айтып келатат дайыма. Кекирейип басып, анан адамдарды ныкып, түртүп кетип. Азирети Умар радиаллаху андай болгон эмес. Азирети Умар радиаллаху ушунчалык сезимтал, өзүн мусулмандардан артка койгон дайыма. Анан айтып атат, баары тозокко түшөт, бир адам бейишке чыгат десе, ошол мен болбосом керек, бир болуп калсам жакшы болот эле деп Кудайдан тилейм дейт. Мен кирбегенде ким кирет эле деп айтпайм дейт. Көрбөйсүзбү? Ошондуктан кандай амал кылбайлы, кандай ийгиликке жетпейли, Кудайдын буйругу менен эми жакшы болуп калар дешибиз керек экен да. Баягы бир окуя бар го. Кана кел аштан жеңиз деп байбичеси тамак аш даярдап келсе, а бүгүн аш жейт экенбиз десе, ооба Кудай буйруса аш жейбиз деп байбичеси айтса, а тиги жолдош айтат экен да, Кудай кааласа дагы, каалабаса дагы, буйруса дагы, буйрубаса да жейм дей коюп, эмне болуп атат? Анысынан нарактан эч тыкылдап алып кетип калып атат. Алып кетип калып жүрүңүз десе, эмне болду десе, мен аш жеп алайын десе, зарыл иш жеп атат, сиздин үстүңүздө ушунда доомат бар экен, анан барып алып, бир топ кармалып, аш жок, анан кайра келет, келип туруп анан кийин эшикти тыкылдатат экен. Тыкылдатса анан байбичеси айтып атпайбы, кийин десе, Кудай буйруса күйөөңмүн деген турбайбы? Көрбөйсүз? Ошол сыяктуу Кудай буйруса иш жакшы болот. Кудай буйрубаса жок да. Ошондуктан аракет бизден, натыйжа Кудайдан. Ошон үчүн бул аяттын аягында айтат: "Сумма ла тусалуна яума идин анин наим." Мен берген жакшылыктар туурасында кыямат күнү сөзсүз сураласыңар дейт. Ошон үчүн ар бирибизге Кудай таала мамин колубуздан эмне иш келет, ошону Кудай үчүн аткара алам деп жулунуп, аткаруучулардан кылып, колубуздан келбей турган иш аракеттерден 1000 чакырым алыс качып, колунан келе турган адамдарга ушул аткарсын деп түрткөнгө илим жана ыхласты Кудай таала бизге берген болсун. Эки дүнө жүзүбүздү жарык кылган болсун. Алла ыраазы болуп турган иш аракеттер менен, илим менен алектенип, туура эмес иштерге алектенгенге убактыбызды Кудай таалам калтырбасын. Валхамдулиллахи роббил аламин. Бирахмату. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.